Кандай сөздөр айтылбасын? Атайын эсепке акыркылардан болуп акча которгон Өмүрбек Бабанов ал өз ыктыяры менен мамлекеттин эсебине 100 миллион сом төккөн. Саясатчы жыл башында УКМКга сурак берип чыккан, бирок кайсы иш боюнча суралып жатканын атайын кызмат ачыктаган эмес. Белгилүү кетчү нерсе Бул жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиевдин эсеп жеткис байлыгы. Ал мыйзамсыз байыган деп кармалып, тергөөнүн жүрүшүндө Осмоналиев ээлик кылган кыймылсыз мүлктөр анын мыйзамдуу кирешесинен 114 миллион сомго ашып кеткени аныкталган. Мамлекетке 70 миллион сом кайтарган судья калган 44 миллионун 3 айдын ичинде төлөөнү убадалаган. Бир эле өзүбүз чыгып кетсек болбойт, башка мамлекеттерди алып кетебиз. Коррупцияга айыпталган депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сомдук заводун өткөрүп берди. Дагы бир мыйзамсыз баюу беренеси менен айыпталган аткаминер Марат Аманкулов 50 миллион сом төлөдү. УКМК калган бөлүгү зыяндын көлөмү так аныкталгандан кийин кайтарарын кабарлаган. Атайын эсепке ири өлчөмдө акча которгон Райымбек Матраимов болду. Матраимов бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн, бир бөлүгүнө мүлкү эсептелет. Кылмыштуу кирешени адалдоо фактысы боюнча козголгон. Кылмыш ишинин алкагында экинчи рет камалган. Матраимов эркиндикке чыкты. УКМК анын жана үй бүлөсүнүн чет өлкөлөрдө мүлкү тастыкталган жок деп билдирди. Атайын эсепти өз ыктыяры менен толтурган физикалык жана юридикалык тараптар дагы бар. Алар которгон акча 64 миллион сомго жакындайт. Бүгүнкү күндө бирдиктүү депозиттик эсепке экономикалык амнистия боюнча жалпы түшкөн каражат 1 миллиард 771 миллион 415 миң сомдон ашат. Чогулган каражаттын бир бөлүгү 727 миллион 220 миң сомдой акча кредиттик мунапыска ылайык чакан насыя алган жарандарга жардам катары үстөк пайызын төлөөгө жумшалган. Азыркы күндө атайын эсепте 1 миллиардтан ашык каражат бар. Поступление денежных средств на депозитный счет. Бюджетти колдоо үчүн ачылган атайын эсепте 15 апрелге карата 1 миллиард 771 миллион 415 миң сом бар. Белгилей кетсек, акыркы ири котору 31 мартта Өмүрбек Бабанов тарабынан жүргүзүлүп 10 миллион сом келип түштү. Ал эми Райымбек Матраимов 1 миллиард 398 миллион 656 миң сом чегерген. Топтолгон каражат өкмөттүн токтому менен бөлүштүрүлөт. Жемкорлук менен күрөшүү элдин негизги талабы. Серепчилер жаңы кабыл алынган баш мыйзам коррупцияны жок кылууга таасир этет деген пикирде. Сейчас в нашем обществе есть... Азыр биздин коомдо жемкорлук менен күрөшүү даана жүрүп жатат. Биринчиден, жаңы кабыл алынган конституцияда биринчи жолу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге коррупциялык схема түзүүгө бөгөт койгон норма киргизилди. Муну менен катаал мыйзамдарды кабыл алып, коррупция менен күрөшсө жана алдын алса болот. Бизде бирин-бирин калкалагандар көп. Эмне кылыш керек? Киреше чыгашасы аркылуу жоопкерчиликке тартуу зарыл. 80% населения они проголосовали за изменения в Конституции Кыргызской Республики. Жаңы конституцияны добуш берген адамдын 80% колдоду. Биринчи кезекте тамырланган коррупция менен күрөш жүрөт. Акыркы жарым жылда көрүп жатабыз, иш жүрүп жатат. Сот тармагынан наразычылыктар чоң болчу. Акыркы кезде жогорку соттон тарта жергиликтүү сотко чейин кармалып жатат. Экономикалык амнистия өнүккөн өлкөлөрдө колдонулат. Шектүү алганын төлөп, мыйзам алдында жооп берет. УКМК казынага 5 миллиард сомдон ашуун каражат кайтарылганын билдирди. Анын 2 миллиард сому мүлк түрүндө, 3 миллиард сомдон ашыгы акчалай. Бул каражаттардын бир бөлүгү тергөө иштери аяктаганга чейин депозиттик эсепте сакталат. Уланбек Тыйканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.